Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hormatly dostlar, sabaqtar usulantабыз, jin жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз шайтандын, жин жана шайтандардын зыяны адам баласы уйку маалында, уктап аткан маалында ошол маселеге токтолгонбуз. Бүгүнкү ошол маселедеги дагы бир зыяндарынан бул шайтандын мурунунун ичинде түнөшү, адамдын мурдунун ичинде түнөшү. Бул маселеде хадис келет. Абу Хурайра радhiyallahu анхудан айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан дейт. Эгер ким уйкудан ойгонсо, даарат алсын дейт, жана мурдун 3 жолу чимкирип тазаласын дейт. Себеп дегенде шайтан ошол мурдунун ичинде түнөйт дейт. Демек, бул дагы бир чоң бир маселе, албетте. Демек, шайтан мурундун ичинде түнөйткөн деген бир маселе чыгат. Ошон үчүн катуу чимкириш керек. Себеп дегенде ошол хойшум деген сөз келген хадисте. Хойшум деген сөздүн мааниси, бирден бир мааниси мурундун аяк жагы деген маанини берет да. Ошон үчүн кере тартып сууну анан кийин чимкирген жакшыраак. Бул маселеге жана табапчылык медицинада тастыктаган. Демек, кимде ким ушундай акыбалда чимкирип жүргөн болсо, мурдун дайыма тазалап жүргөн болсо, ошол мурун ооруларынан арылат деген дагы бир тыянак дагы бар. Бирок негизгиси бизге керектүү жагы албетте бул пайгамбарыбыз бизге кабар бергени шайтандын ушул мурундун ичинде түнөшү. Эмне үчүн түнөйт? Албетте бул мурун бир жүрөккө барчу бир жолдордон албетте. Демек, жүрөккө ошол васвасаларды, азгырыктарды салыш үчүн. Ошон үчүн кимде ким эгер байкаган болсо, эртең менен турганда бир мындай бир ойлор, жаман ойлор, бир васвасалар көп келиши ыктымал да. Ошол убакта ошол хадиске амал кылып туруп, сууну мурунга тартып туруп, эгер жакшылап мурдун тазалап койсо, албетте бул ойлор дагы, бул пикирлер, васвасалар, азгырыктар кетиши балким 100%-тан дагы көптүр. Демек, ошол бирден бир шайтандын ошол уйку маалындагы бир зыяны бул анын адам баласынын мурдунун ичинде түнөшү. Дагы бир зыян айтып кетсек болот. Уйку маалында бул уктап атканда оруктуктун чыгышы. Бул албетте көп учурда шайтандан болушу ыктымал, жана ошондой эле адамдын табиятынан да болушу ыктымал. Албетте баары эле эмес, бирок көп учурда шайтандын ошо уктап аткан адам менен ойногон бир акыбалдарынан болот. Ошон үчүн көп учурда киши, адам баласы уктап атканда уругу чыгып, ошону менен бир кыжалаттар болуп, балким бир кандайдыр бир ыңгайсыздыктарды жаратышы ыктымал. Демек, бул дагы шайтандын зыянына келет, денелик жактагы зыянына, жана жада калса адам баласы бир гана ойгонгондон кийин эмес, уктаганда дагы бир канча зыяны бар экендигин бир тастыктап кеттик. Демек, ушуну менен бул маселени бүттүк. Жана адаттагы бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз, кажетканага кирүүнүн дуасы. Баарыбыз билебиз бул дуаны. Бирок ошондой болсо дагы буну үйрөнүп кеткенибиз өтө жакшы, кайталап кетсек дагы. Имам Бухари риваят кылат, Сахих Бухариде, Анас ибн Маликтен ал айтат, пайгамбарыбыз дайыма кажеткананын ичине кирердин астында мынабул дуаны айтчу дейт. Аллахумма инни аузу бика минал хубус вал хабаис. Аллахым, мен сенден жиндердин эркек жана ургачыларынан коргонуу сурайм деген дуа. Бирден бир мааниси, ошол маани чыгат. Хубус деген бул ошол эркек жиндер, жин шайтандардын эркектери, хабаис ургачылары деп. Бөлөк дагы бир мааниси бардык жамандыктан. Дагы бир мааниси шайтан, хубус деген шайтандардан, алеми хабаис деген бүт жамандык күнөөлөрдөн деген маанини берет.
Кыскасы, эң негизги мааниси ошол ургачы жана эркек жиндерден коргонуу сурайм деген сөз. Ушу кирерде Аллахума инни аузу бика, Аллахым мен сага таянам жана сен менен коргонум ушулардын зыянынан деген бир маани. Өтө маанилүү дуа. Себеп дегенде көп учурда тажрыйбада көргөнбүз. Сурап келгенде көп мынау көбүнчө инсульт маселеси. Дем салып жүргөндө ушу сурачу элек. Инсультка дем салганда, суроо бергенде кайсы маалда болду эле дегенде көп учурда айтышчы ошо туалеттен чыгып келатканда жыгылдым деп айтчы. Ошонун бирден бир байланышы бар. Балким ушул дуаны унутуп койгон чыгар, же такыр айтпай койгон чыгар. Ошол чыкканда, ошо балким жин жана шайтандын уруусу менен инсульт болушу бир чоң бир тыянак кылабыз. Ошол ыктымалы чоң. Ошол себептен кандай гана ошол акыбал болбосун, ошо дуа менен жүрүү абзел. Өзгөчө ушул кажетканага. Себеп дегенде шайтандардын ошол жашаган жерде болот. Себеп дегенде булардын табияты жакшы эмес. Жана ошол жакшы эмес жерлерде жашайт. Өзгөчө ошол кажеткана, туалеттерде. Аллах Таала баарыбызды жин жана шайтандардын зыянынан сактасын. Ал кандай гана жин болбосун, ургачы болобу, эркек болобу, жана бизди динибизде, ыйманыбызда бекем кылсын. Жана ошол динибиз менен, ыйманыбыз менен ыззаттуу болушту бизге жүрөгүбүзгө салсын. Жана сабактарыбызды дайымдуу, ихластуу, берекелүү болсун. Субханак Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamat olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.